Саламатсызбы, Элдар Курманбекович, сиздер ошо кыш келгенде эле дайыма ар дайым ыш маселесин көтөрүп келесиздер, бирок бул жылына көтөрүлөт, жылына чечилбей келет. Буга эмне себеп болууда? Эң чоң себеп биз буга бир олуттуу бир мамиле кылбай атабыз окшойт да. Анткени чындыгында эле температура түшсө минуска, анан көмүрлөр жагыла баштаганда эле Бишкек болобу, Чүй болобу, башка шаарларда ошо ыш каптайт дагы. Ошол абалдан чыкмайынча ыш токтобойт да. Бул чечүүдө адыр болгону менин көз карашым эки эле маселе кылынды. Бул жана маршруткалардын ордуна автобустар коюлду. Бирок троллейбустарда негедир алынып калды. Негизинде эң таза экологиялык транспорт троллейбус болчу да. Ал негедир алып салды, аны билбейм эмнеге андай чечим кабылды. 40%дан ашык себеп бул көмүр экен да. Анын ичинен кара кеченин көмүрү, негизи таза эмес күйгөн көмүрлөр. Өкмөт ал тараптан эчтеке иш алып бара элек. Анткени мен декабрда буларга кат жазгам. Көмүр боюнча буларда жана көмүр боюнча даже норматив жок экен. Кайсы көмүрдү жакса болот, болбойт деген нормативде кабыл алынмаптыр. Кечөөдө министр мойнуна алды, аны катты берди. Сөзүңүз каралчы, эгерде ошол зыян болсо, адам өмүрүнө кооптуу болсо, анан уулуу заттарды бөлүп чыгарып атпай, анан кара кече көмүрүн жагууга эмне себептен эме? Ошо мен таң калганым, булар мага катта жооп берип атышат. Могул көмүрлөр уулуу затты көп чыгарат экен. Бирок эч нерсе кылбайт. Көрүп турушат, бирок проблеманы чечпейт да. Анда айтыш керек да, бүттү. Бишкекке, Ошко могул жаман көмүрлөр кирбесин. Кирсе жакшы көмүр кирсин. Ошол эле кара көчөнүн көмүрү мындай калориясы азыраак, бирок зыяны көбүрөөк. Мүмкүн аны байытыш керек. Жана обогащенный деп коет. Ошондой нерсе кылса, ал уже такыр башкача болуп калат. Эмеси да калориясы да көбөйөт, ысыткан эффекти дагы, анан зыяны асаят бир топ. Аны да эч ким кылбайт. Кыскасы бир олуттуу мамиле жок. Бул маселени чечкендин үстүнөн эч ким иштеп баштай элек. Иштеп баштаса эле бир канча жылда бул маселе менин оюмча толугу менен чечилмек да. 40% ошо адамдар көмүр тарабынан ышталса, калган пайызы жана эскилик жеткен машинелердин күйүүчү майлардан да. Бул күйүүчү май жанагы экономика министри айтпады, 27 жылдан баштап К5 өтөбүз деп. Бул негизи биз 23-төн баштап эле өтүшүбүз керек эле. К3, К4 деген жана зыян эмелери көбүрөөк бензин бар да. Аны дагы эле андан чыга элекпиз. Анан катализатор деген бар. Ошол чыккан түтүндү тазалап, мындай зыяндуу заттарды жок кылган, түтүндү тазалаган аппарат. Аны дагы текшербейбиз. Муниципалдык экологиялык полиция деп ачканбыз, аларга машина алып бергенбиз, бирок иш кылынбайт. Мисалы ошол эле машинени каттап атканда текшерсе болот. Ошо катализатору барбы, жокпу? Эми техосмотрда өзүнчө киргизип баарын кыйнабай, жок дегенде регистрация кылып атканда катализатору жок машинелерди бар коюп кел. Десе эле, ошондо мен ойлойм, биз өзүбүздүн ден соолугубузга душман эмеспиз. Катализаторду баары эле койгонго кызыктар болмок да. Акыркы күндөрү мындай оорулар жашарды, көп ден соолугунан жабыр тарткандар көбөйдү, атпайбы, ушулардын баары себеп да. Анан кийин негизи эле жарандарды кышында түтүндөн, жайында чаңдан коргоодо кандай аракеттер жасоо керек? Эми азыр түтүн жөнүндө сүйлөсөк, мен биздин саламаттык сактоо министрине суроо бердим да. Ушул аба киргесте оорулар канчалык көбөйөт? Элдин чөнтөгүнөн канчалык көп акча кетет? Эми ооруп больницага жатасың, иштебей каласың, дары-дармекке акча кетет, ооруканага төлөйсүң. Ошонун баарына мен санаганыма $100 миллион биздин жарандар чыгаша болот да. Аба тазарса, ошо чыгашалар жок болуп калат. Демек, ошо цифраны бериңиздер. Сиз берсеңиздер, биз бюджеттен ошонун жарымын бөлүп беребиз. Мону бөлүп, кайсы бир мүмкүн катализаторду элге бекер сатып беребиз, мүмкүн газды тезирээк өткөзөбүз. Ошондо абаны тезирээк тазартып, элдин ден соолугун жакшыртмакпыз да. Бирок ал цифраны биздин министрлик дагы эле бере албай атат. Мына жогоруда ошо тизмектелген көйгөйлөрдү, ыш маселеси түтүнгө тиешелүү чечүү үчүн сизден мындай конкреттүү сунуштарды эң кыска жөнөкөй сунуштар. Бишкек Ош шаарларынын байытылган жана зыянсыз көмүр колдонуу, пайызсыз кредиттерди берүү, бюджеттен чыгарып пайызсыз кредиттерди эмнеге газ койгонго, катализатор койгонго, жана зыянсыз көмүр сатып алганга
жанагы үйлөрдү жылуулатканга жана чатыр менен жана түндүк жагын эле жылуулатса бир 30-40% энергия сакталып, 30-40% көмүр азыраак жагылат экен. Үчүнчү чара ушу ТЭЦ деле байытылган гана көмүр колдонсун. Булар тескерисинен ал жакта коррупция барбы жокпу, бирок жаман көмүр колдонот, анын зыяны да чоң. ТЭЦтин салымы 17% экен абанын кирлигине. Анан Бишкекте экологиялык транспортко өтүү. Мамлекеттик коомдук транспорттун баары экологиялык болуш керек. Анан мамлекеттик имараттар баары жылууланып, мындай айтканда мамлекет ошол таза абанын эң алдыда бир эмеси болуш керек да, үлгүсүчү. Ошол иш-чаралар эле кылсак, мен ойлойм бир 50-60%га азаят да. Анан чаң жөнүндө ал көптөгөн өлкөлөрдө нөл чаң деген саясат колдонулат экен да. Чаң чыккан жердин баарын жок кылат экен. Аны же бир брусчаткалап коет, же чөп эгип коет, же бак эгип коет. Ошо менен чаң чыкпаган жерлер калбаса эле, чыккан жерлер анда чаң жок болуп кетет өзүнөн өзү элечи. Атайын убакыт бөлүп бизге маектериңиз үчүн сизге чоң рахмат. Сиздерге рахмат, Жылдыз айым, ийгилик сиздерге. Курматтуу теле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз.